Парламент берүүсүндө азыр көрсөтүүнүн кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Азык-түлүк өндүрүүчүлөргө быйыл кандай жардам болот? Министрлер кабинети дыйканчылыкка даярдык боюнча парламентте маалымат берди. 5 жылдын ичинде биз азык-түлүк коопсуздукту 9 вид продукция боюнча, закон боюнча 100% чечишибиз керек. Оң рулдуу Жапон автоунааларынын келишин колдойсузбу? Ага уруксат берүүгө багытталган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Биз билебиз, ошол Япониядан келген машиналардын биринчи кезекте сапаты жакшыбы, экинчи жагы анын километражы дагы аз болот да. Ирригация, азык-түлүк коопсуздугу, айыл чарбаны өнүктүрүүгө 26 миллиард сом казынадан бөлүндү. Кыргызстандын тарыхында мындай чоң акча каражаты биринчи жолу бөлүнүп жатат. Албетте, бул каражаттардын кандай максатта иштетилери айтылды. Азыр президент Садыр Нуркожоевич Жапаров 5 жылдык стратегияны бекитти. Ошол стратегияга ылайык 5 жылдын ичинде биз азык-түлүк коопсуздукту 9 вид продукция боюнча, закон боюнча 100% чечишибиз керек. Мына ошондой пландарыбыз биздин астыбызда турат. Жазгы талай иштерин баштоо үчүн дыйкандарга эң оболу күйүүчү майдын баасы маанилүү. Нефтетрелердин ассоциациясынын ортосунда договоруңар болгондо буга чейин 5-7%га чейин кээ бир компаниялар ошол дизелди жеңилдетилген баада берип келген. Быйыл ошол кандай болот? Чекене баадан тышкары дүң баада жеңилдиктер берилет. Суу болбосо түшүм болбойт. Министрлер кабинети кургакчылыктын алдын кантип алат? Былтыркыдай суу тартыштыгы болбош үчүн алдын ала кандай жумуштар аткарылды? Ошол былтыркыдай суу тартыштыгы болбош үчүн быйыл былтыркы жылы ноябрда 100 миллион сом акча бөлүндү, быйыл миллиард бөлүнүп атат. Ошонун өздөштүрүү менен биз 663 километр жердеги бетондук каналдарда ремонт кылабыз. Дыйкандардын мээнети текке кетпеши үчүн министрлер кабинети жер семирткечтер менен дагы камсыз кылуусу керек. Жер семирткечтер боюнча 100 000 тонна биздин керектелүүчү экен. Азыр баасы канча? Барбы көлөм, келеби? Бизге аябай мындай чалып сурап атышат. Айрыкча түштүк жакта. Каражат бөлүнүп, ошол сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Арзандатуу жана биякта камсыз кылуу максатында мамлекет министрлер кабинети абдан чоң жумуш жасап атат. Көпчүлүк аймактарда тоодон агып түшкөн суулар максаттуу жумшалбагандыктан миңдеген гектар жерлер иштелбей жатат. Көкбел деген айыл өкмөттүн жанынан, Көкбел айылынан 2 километр жерден Акбура дарыясы өтөт. 2 километр жерден өтөт, бирок суусунун 80% кайрадан Өзбекстанга өтүп кетет. Бирок Көкбел айыл өкмөтү кайрак. Ал жерде 5000ден ашык гектар жер сугат болмокта. Азыр Алмаз Насердинович Исанов бизде атайын ошо жалаң долбоорлорду, стратегия концепцияларды иштеп чыгып аткан управленияны жетектейт да. Мен аны бир 3 күнгө өзүнүн айылына жиберейин. Көрүп келип проектисин жазып бизге берсин, анан аны менен чогуу биз акча истейли. Албетте, министрлер кабинетинин үрөнчүлүктү өнүктүрүп, айыл чарба продукциясынын көлөмүн көбөйтүп, элдин жашоосун көтөрөм деген максаты Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан колдоо тапты. Ушул жерде биз биргеликте бир иш чыгарышыбыз керек. Ошондой эле министрлер кабинети тарабынан кабыл алынган 309-токтом боюнча жергиликтүү элдин сунуш пикирлерин угууну көздөп келгенин билдирди. Ушул токтом элге да жараган, биздин үрөнчүлүк чарбаларга, асыл тукум чарбаларга жараган бир токтом болуш керек. Шарттары бардатын бирдей болуш керек. Жыйында агрардык өнүктүрүү боюнча райондук башкармалыктын башчысы Айбек Бактыбеков токтом айыл чарба жерлерин пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу жолу менен азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого, айыл чарбасын тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жай рыногун өнүктүрүүгө, агро өнөр жай комплексинин экспорттук потенциалын арттырууга багытталганын ырастады. Мурдакыдай саны бар, сапаты жок асыл тукум чарбалар болбойт. Анткени биздики азыр мониторинг жүрөт. Мониторинг негизинде азыр бизде 2 асыл үрөн чарба жана 5 асыл тукум чарба бар. Ошонун көбү жоюлат. Катышуучулар мамлекеттик фонддун пайдаланууга рентабелдүү жерлерин тактоо жана аныктоо боюнча түзүлгөн комиссияга жергиликтүү кеңештин төрагасын, депутаттарын жана жер боюнча иш алып барган аймактык адистерди кошуу зарылчылыгына токтолушту. Мындан сырткары жолугушууда райондогу ирригация маселелери да көтөрүлдү. Аймактын суу чарбасын жакшыртууга 36 миллион сом каралганы белгиленди. Белгилүү болгондой, райондо 128 суу куруу болсо, анын 116сы кайсы бир органга таандуулугу такталган эмес. Андыктан аларды суу фондуна же айыл чарба өкмөттөрдүн карамагына өткөрүү учур
талабы. Ошондой эле адистер тез арада абалы начар 114 километр ички арыктарды оңдоо керектигин айтышты. Жогорку Кеңештин депутаты Нурланбек Азыгалиев ар бир айтылган сунуш эске алынарын билдирди. 309 токтом. Фермерлердин арасында түрдүү пикирлерди жаратып жаткан бул кандай токтом? Анын дыйкандарга пайда зыяны канчалык? Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетте 309 токтомдун күнгөй тескейи кеңири талкууга алынды. Айыл чарба багытындагы үлүш жерлердин түшүмдүүлүгү азайып кетти. Жер иштеткен дыйкандарга жеткиликтүү шарттар түзүлбөй жатат. Дал ушундай көйгөйлөрдүн алдын алуу үчүн министрлер кабинети 309 токтомун сунуштап жатат. Бул токтом коомчулукта кызуу талкууларды жаратып, дыйкандар арасында министрликтин бул токтому бир уч байлардын кызыкчылыгын гана коргойт деген сөздөр аралап жүрөт. Министрлик тарабынан ушул 309 токтомду катардагы дыйканга толугу менен жеткизүү боюнча маалымат иштери жетишерлик деңгээлде жүргүзүлбөгөндүгүнүн жыйынтыгын биз бүгүн аякы 15-20 күндө көрүп атабыз. 309 токтомго ылайык айыл өкмөтүнүн карамагындагы жерлер эми айыл чарба министрлигинин башкаруусуна өтөт. Дал ушул маселе эл арасында тынчсызданууну жаратты. Эң негизги дыйкандардын биринчи суроосу бул эмне үчүн биздин айыл өкмөттүн балансындагы болгон жерлер айыл чарба министрлигинин балансына өтүп кетти. Ошол ижарадан келген акча бизге түшүп атса, ошол жерлерди бизге эле калтырып койбойбу деген бир суроо болот. Бул жерде айыл өкмөт эч жеринен уттурган жери жок. Жер айыл өкмөттүн территориясында турат. Ижара акысы айыл өкмөтүнүн бюджетине түшөт. Айыл чарба министрлиги эгер 309 токтом колдоо тапса, жер иштетүүдө кооперативдер ортосунда атааңдашуу пайда болуп, айыл чарбасы өнүгөт, азык-түлүк коопсуздугунун алдын алат деп ишендирүүдө. Министрликтин бул максаты бир топ депутаттардын колдоосуна ээ болду. Каражат же өкмөттөн саясий эрк жеткен эмес да. Мына ошол эркти азыр биз көрүп атабыз. Токтом долбоорунда баш мыйзамга шайкеш келтирүүчү дагы маселелер бар. Бул жерде сөз болуп атат о развитии сельскохозяйственного жанагы айыл чарбасы кооперативтерин өнүктүрүү, жанагы үрөн жана асыл тукум кооперативтерин чарбачылыктарын өстүрөйлү деп атат. Андай боло турган болсо, бул токтомдун негизи 86-чы конституциянын биринесинин негизинде мына биз конституцияны карашыбыз керек. Жер казынасы аба мейкендиги бул мамлекетке тиешелүү деп атат. Жалпысынан аталган токтом бир уч акчалуу адамдардын эмес, карапайым дыйкандар үчүн иштеш керек деген сунуш пикирлер айтылды. Жыйынтыгында 309 токтомду комитет мүчөлөрү жактырды. Өлкөгө оң рөлдүү унааларды киргизүүгө уруксат берүү сунушталууда. Демилгечи депутат Марлен Маматалиев мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Мыйзамдын автору өлкөнүн автопаркын жаңылоого, сапаттуу автотранспорттун жарандарга жеткиликтүүлүгүн жана ири шаарлардагы экологиялык кырдаалды жакшыртууга мүмкүндүк берилерин айтууда. Кыргызстандыктар автопарк такыр эскирип кеткенин айтып, жапониялык жаңыраак унааларды өлкөгө киргизүүгө уруксат берүүнү байма-бай көтөрүүдө. Сунушталган долбоорду калктын калың катмары колдоого алабы? Ушул жана башка суроолор боюнча кесиптешибиз демилгечи депутат Марлен Маматалиев менен баарлашкан, анда кезек маекте. 2015 жылы ошол биздин өкмөт тараптан мындайча айтканда ГАИ кызматкерлери деп коеюнчу, мындай МАИ кызматкерлери тарабынан ушул ДТПнын көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү ушул оң ролдо айдап аткан жүргүнчүлөрдүн негизинде болуп атат деген статистиканын алкагында ушундай тыюу салынган да. Бирок ошол жылдан баштап мына 7 жыл өтүп атат. Арадан кайра статистиканы карап көрсөк, азыркы учурда ошол 100%дын 20-25 эле пайызы ушул оң ролдун кесепетинен мындайча айтканда ДТП авария болуп атыптыр да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ансыз деле ал ыкманы ар кандай жолдор менен өтүп, бизде коррупциялык схемалар менен ал машиналерди алып келип атыптыр. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мына көрүп атасыздар, мына ээсинин алкагында мамлекеттер бири-биринин мамлекеттин ичинде жүрө берет деген 3 жылдын ичинде жүрө берет деген алкагында бир топ машиналер Афган номери менен, Россиянын номерлери менен бул жакта итайлап жүрүп атат да. Биринчи кезекте бул машинанын азыркы учурдагы баасы. Биз билебиз, ээсинин алкагында азыр башка жактан, башка мамлекеттен машиналар алып келсеңиз, поштанасы өтө чоң. Өтө чоңго байланыштуу, алар кымбат.
Анан биздин жарандарыбыз жалаң гана ошол Россиядан, же болбосо Казакстандан, же Армениядан, же кайдадан машиналарды чириген, эски, сапаты начар машиналарды алганга мажбур болуп атат да. Кече өкмөткө ушул эле суроо коюлду. Министрлер кабинетинин төрагасы эгер оң урулдуу автоунааларга уруксат бере турган болсок, Россиядан, Казакстандан эскирген машиналар кирет деген пикирин билдирди да. Сиз буга кандай карайсыз? Жок, тескерисинче. Биз билебиз, ошол Япониядан келген машиналардын биринчи кезекте сапаты жакшы, экинчи жагы анын километражы дагы аз болот да. Ал камера жанагы мыйзамда так көрсөтүлүп, ошондой эреже менен бекилеби, камера койбосо уруксат берилбейт да. Эрежесин так эле жазып койдук. Бизге ошондой машиналардын камерасы орнотулса гана киргизилет. Болбосо